Өзүбүзгө деген сүмөлүктү кайнатып алдык. Будайды апам өндүрүп берди, ийне учук кылып. Андан көбүрөөк өсүп кетсе, сүмөлүк ачуу болуп калат экен. Ошондуктан нормасына келгенде кыркып алдык дагы. Алып барып чоң мясорубкада тарттырып келдик. Колдо өткөрсөк да болчу, бирок көп убакыт талап кылат экен. Ошондуктан мясорубкада тарттырдык. Биринчи маңызын алдык дагы. Казанга куйдук. Канча будай болсо, ошого жараша уну, майы кошулат экен. Комочкасын кетирип, андан кийин от жактык. Казанга маңыз, un, таш жана май кошуп алдык. От жагып, сапырып турабыз. От жаккандан кийин, кайнагандан кийин сапырып турбасак ашып кетет. Сапырганча аралаштырабыз. Экинчи маңызын дагы алып алдык. Ушундай бышык сыгып, ошол суусун биз сүзүп алабыз дагы сүмөлүккө куябыз. Калган калдыгын будайдын тоокторго жана койлорго бердик. Иш арасында май токучторду бышырып алдым. Ушундай абалга келгенде аябай кууруйбуз. Ушундай өңү да чыгып калат, өзү дагы коюу болот. Ошол кезде майдан коюп туруп кууруйбуз дагы. Экинчи суусун куябыз жана үчүнчүсүн дагы ушундай эле кайталайбыз. Уже биз сүмөлүгүбүздү жабатабыз. 9 саат ашыгы менен кайнады. Тактайлар, дасторкон анын үстүнөн төшөк кылып. Эртеси үйгө келип банкаларды жууп, тазалап, ичин кургатып, анан кийин сүмөлүктөрдү куйдук. Сүмөлүктүн бети ушундай болду. Сүмөлүктү тегиз кылып, майларын баарын тегиз кылып аралаштырып, банкаларга куюп даярдадык.